Кыргызстанда парламенттик шайлоо жакындап келе жатат. Бул жолу кыргызстандыктар Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлашат. Быйыл өлкөдө жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык шайлоо аралаш тутум менен өтмөкчү. 54 депутат партиялык тизме менен, ал эми 36 эл өкүлү аймактардан, бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Мына ушул шайлоо өнөктүгүн кынтыксыз жана таза ачык айкын өткөрүү үчүн жасалып жаткан аракеттер. Азыркы күнгө карата Борбордук шайлоо комиссиясынын иш-чаралары тууралуу биз «Кеч эмес» программасынын кезектеги чыгарылышында сүйлөшөбүз. Студияда мен Самат Асипов. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жумалиева Акбалык Калыевна. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Акбалык айым, мына азыркы учурда шайлоого байланыштуу кырдаал маалыматтар күн сайын болбосо мындай саат сайын алмашып атат, жаңы маалыматтар чыгып. Мына көчөгүн эле ошол талапкерлердин арызын кабыл алуу боюнча жараян аяктаганы белгилүү болду. Ошо бүгүнкү күнгө карата кыска статистика берип койсоңуз, канча партия, бир мандаттуу округ боюнча канча талапкер ошо арызын берип жетишти? Саламатсыздарбы? Ооба, сиз айткандай, шайлоо өнөктүгүнүн алгачкы этаптары аяктады десек туура болот. Себеби дегенде азыркы күнгө партиялар өздөрүнүн съезддерин өткөрүп, акыркы документтерин берүү мөөнөтү кечээ 18 октябрда аяктап бүттү. Бир мандаттуу округдардан дагы алардын арыз берүүсү жана документтерин алып келүү толуктоосу 18-ине чейин аяктап, кечеги күнгүгө партиялардын 23 партия съезд өткөргөн болчу, бирок алардын 21 документтерин алып келип кечээ баарын тапшырышты. Ал эми бир мандаттуу округдардан болсо 381 жалпысынан арыз беришип, аларды биз арыздарын кабыл алганбыз. Бирок алардан дагы азыр 12 кандидат өздөрүнүн арызын кайтарып алышты. Дагы жана бизде күрөө деген талап бар. Ошол шайлоо күрөөсүн дагы төкпөгөндөр бар, азыр 30тай. Дагы бул цифралар дагы өзгөрөт десем болот. Күрөөнү төлөө мөөнөтү канчасына чейин? Күрөөнү төлөө мөөнөтү дагы аяктады. Көчөгүн аяктады? Көчөгүн аяктады. Азыр эми башка күрөө төккөнү шанстары жок. Ушун менен мындан көп болбойт, мындан цифралар азаят. Партиялар деле азайышы мүмкүн, себеби дегенде бизге документтерди кечээ күнү толуктап баарын беришти. Мындан ары баарын текшерүүлөр болот. Себеби дегенде ошол документтердин арасынан дагы кээ биркилердин туура маалымат бербегендер болушу мүмкүн, документтери туура эместер болушу мүмкүн. Аларга дагы бир 48 сааттык мөөнөт берилет, анча мынча документтерин толуктаган. Эгерде ошол талап кылынган документтер толукталбаса, кандидаттары кыскарып калышы мүмкүн. Дагы бул 21 партиялар деле бул акыркы мындай цифра, ушунун баары катышат дегенден мындай алысмын. Балким ошол 21 партия толук катышышы да ыктымал. Бул ошо партиялардын тизмесин текшерүү убактысы качан аяктайт, качан катталып бүтөт? 10 күндүк мөөнөт 28 октябрда толук аяктап бүтөт. Анан биз ага чейин баарын каттап бүтөбүз. Партияларды дагы, бир мандаттуу округдан кандидаттарды дагы. Андан кийинки этап ал уже үгүт этабы башталат. Шайлоо үгүтү башталат 29-унан эртең мененки саат 8-ден. Мен могу шайлоо күрөөсү боюнча бир тактоочу суроо берейин деп атам. Ошо партияларга анан ошол бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлерге канча көлөмдө коюлду эле, анан бул сумма кандай кылып эсептелип алынды, анан канча пайыздан алса кайра кайтарылып берилет, ошол маселелерди түшүндүрүп кетсеңиз. Шайлоо күрөөсү бир мандаттуу округдарга 100 000, ал эми партияларга 1 миллион. Бул шайлоо күрөөсү жалпы республикалык шайлоого катышкан шайлоочулардын 5%дык босогосунан өтсө, шайлоочулар партиялардын кайтарылып берилет күрөөсү. Партиялардыга. Ал эми
бир мандаттуу округдардан булар деле ошол өздөрүнүн 100 000 шайлоочусу бар округдан катышат да. Ошол жерде катышкан шайлоочулардын 5% менен өткөрүүндөр кайтарылат. Анда кийинки суроого өтө берсек, шайлоочулардын тизмеси боюнча азыркы учурда кандай иш аракеттер жүрүп атат? Тизме такталып бүттү? Тизмелер такталып бүттү. Тизмелердин алгачкы биринчи предварительный тизме шайлоо участоктарына илинген. Азыр эми тактоолор жүрүп, жанагы кээ бирки мындай эч бир жерде тизмеде жок болуп калгандар гана кирбесе, азыр жанагы шайлоого чейинки 90 күндүк мөөнөттө жанагы өздөрүнүн регистрациясын жылдырса болмок. Азыр жанагы форма 2 деген бизде жок болгон, ошон үчүн азыр бир гана тактоо гана болот да. Акыркы жанагы өз мөөнөттөр бар, окончательный жанагы варианттары дагы шайлоо участоктарына илинет, ар бир шайлоо участогуна. Ушул форма 2 жоюлганына байланыштуу ар бир жаран өзүнүн катталган жерине барып добуш бериши керек. Анан ушул быйылкы шайлоодо форма 2 жоюлганына байланыштуу канча адам добуш бериши мүмкүн? Кескин кыскарып кетпейби мурдагы шайлоолорго караганда? Менде так маалымат жок экен, бирок бул мыйзамга өзгөртүү киргизилип, бул жолго барууга дагы мындай белгилүү себептер болду мурдагы шайлоолордо. Себеби дегенде биз форма 2-ни таптакыр терс багытта пайдаланып, жанагы добуш сатып алуу үчүн аябай массовый түрдө жанагы башка жактарга ташуу болгонун баарыбыз көрдүк. Ошонун кесепетинен форма 2 жоюлуп, кээ бирки жарандарыбыз жанагы бир областтан экинчи областка барып шайлай албай, алардын шайлоо укуктарына мындай доо кетти десем жаңылышпайм. Бирок шайлоо ошол форма 2-ни туура пайдаланганыбызда көп шайлоочуларыбыз өздөрүнүн добушун бере алышмак. Кескин кыскарбайт болуш керек, себеби дегенде 90 күндүк мөөнөттө жылдыргандар дагы болушту регистрациясын. Ушул өзүңүз айтып кеткендей, мына форма 2 добуш сатып алуунун бир булагы болуп калды эле. Эми бул шайлоодо мына азыр көп жерде айтылып атат, добуш сатып алуу, админ ресурс колдонуу үчүн катаал жаза болот деген. Бул мурдагы шайлоолордо деле айтылып келген. Бул жолу Борбордук шайлоо комиссиясы ушуга карата кандай иш-чараларды көрүп атат? Ушу добуш сатып алуу, административдик ресурсту колдонууга чектөө коюу боюнча, болтурбоо боюнча. Туура айтасыз. Эң негизги мындай шайлоонун бузулуу себептеринин бири ошол административдик ресурсту колдонуу, анан добуш сатып алуу болуп келип атат. Ошолорду алдын алуу үчүн азыр Борбордук шайлоо комиссиясы дагы катуу иш-чараларды жүргүзүп атат. Республикалык жанагы шайлоону уюштурууда жана техникалык колдоолорду көрсөтүүдө Борбордук шайлоо комиссиянын менен биргеликте мындай штабтар түзүлүп, жанагы республикалык деңгээлде жолугушуулар болуп, күч органдары менен биргеликте жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилери менен биргеликте ар бир областта жыйындар болуп өттү. Ал жерде ошол түшүндүрүү иштери канчалык деңгээлде мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилип, алардын жазалары күчтөндүрүлдү, ошолор боюнча дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, окутуулар болуп атат. Андан сырткары аябай масштабный эмеде азыр мындай өлкөбүздүн ар бир областтарында окутуу иштери жүрүп атат. Бул деген жанагы шайлоонун туура жана мыйзамдуу өтүшүнө көмөк берет деген ишеничтебиз. Булар чет өлкөлүк уюмдардын, жанагы ООН, ПРООН, дагы башка бир канча уюмдардын колдоосу жана алардын жардамы менен биргеликте тренингдер өтүлүүдө. Азыр өлкөнүн ар бир аймагында тренингдер болуп атат. Алар партиялардын өкүлдөрүн,
ошол жердеги биздин жердеги жана жаңы округдук шайлоо комиссиялары түзүлдү, шайлоо комиссияларын окуту. Ошондой эле бизде аял кандидаттарды колдоо багытында аларды азыр бүт аймакта окутуулар, тренингдер өтүлүүдө. Ошол шайлоого кантип туура катышыш керек, агитацияны кандай туура алып барыш керек, мыйзамдуу дагы ал эле эмес жанагы публикада кантип сүйлөө керек дегенге чейин азыр ошол биздин айым депутаттарды колдоо максатында дагы тренингдер өткөрүлүп атат. Мен дагы ошол тренингди өткөрүүгө жана ошол шайлоо мыйзамдар боюнча, шайлоо өгөттүгү боюнча мен дагы маалыматтарды берип тренингде катышканы баратам. Бүгүн Ош, Жалал Абад областарында 8 күн тренинг болот. Ушул добуш сатып алуу административдик ресурсту мындай далилдөө базасы бизде кичине начарраак экенин адистерде айтып келишет. Өзүбүз деле күбө болуп келатабыз. Ушул добуш сатып алууну аныктоо боюнча кандайдыр бир иш-чаралар күчөтүлүп атабы? Мисалы, бирөөгө акча берип атса, ал бир үгүтчүлөрдүн бир айлык маянасы деп коюшу мүмкүн. Же болбосо мындай административдик ресурс колдонуу дагы мындай колдонгон учурда дагы аныктоо мыйзам аркылуу бизде кыйыныраак да. Ушул багытта кандай иш-аракеттер бар? Бул багытта бизде оперативный КГОР деп коет, ал жанагы ыкчам чара көрүү группасы түзүлгөн топтор. Аларга биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, бардык күч органдарынан прокуратура, ички иштер министрлигинен жана СНБдан мүчөлөр болуп түзүлгөн топтор. Ошол топтор иш алып барышат. Андан сырткары ошол эле маселелер бир эле алардын чечими менен мындай чечилип калбайт. Алардын баары бизде отурумдарда чечилип, баарыбыздын кийлигишибиз, баарыбыздын жанагы добушубуз менен чечилет. Ар бир келген жанагы арыз даттануу каралбай калбайт. Себеби дегенде биз өзүбүз дагы ошол жарандарды кайдыгер болбой ар бир мындай мыйзам бузууга көңүл буруп Борбордук шайлоо комиссиясына жардам берүүсүн, шайлоону таза өткөрүүгө жардам берүүгө чакырып келебиз. Ошон үчүн ар бир арыз, ар бир мындай видео материалдар болобу, башка аудио материалдар болобу кароосуз калбайт. Биз бул эле Борбордук шайлоо комиссиясы эле эмес, ар бир участокто, ар бир жанагы областтык деңгээлде, райондук деңгээлдеги жанагы шайлоо комиссияларын дагы, аларды дагы ушул багытта окутуу иштери жүрүп атат. Ар бир биздеги жанагы штабтар, жанагы группа деп атпаймынбы, жанагы ыкчам чара көрүү группасы, ошолордун баардыгы жерлерде дагы уюштурулган. Добуш сатып алуу аныкталган учурда ошо кылмыш жоопкерчилигинен дагы сырткары Борбордук шайлоо комиссиясы кандай чара көрө алат? Баягы шайлоодон четтетүүгө барышыңар мүмкүнбү партияларды? Шайлоодон четтетүү буга чейин деле сиздер билсеңиздер керек болду. Бул жанагы жергиликтүү Ош, Бишкек, Токмок шаарларында шайлоо жүргөн учурда четтетүүлөр болду. Булар сөзсүз болот. Себеби дегенде мыйзам, эгерде мыйзам бузуу болсо, сөзсүз четтетүү болот. Анын биринчи жанагы мыйзам бузууда кээде мындай жанагы бизде эме деп коет го, бут тосуу менен дагы жанагы бут тосуу максатында дагы кээ-биркилер жасашы мүмкүн. Ошол нерселерди аныктап туруп, анан эгер кайталанган жанагы биринчи эскертүү берилет, андан кийин экиде же андан көп жолу кайталанган жанагы сатып алуу же болбосо маданий ресурс колдонуу фактылары болгон учурда ошол кандидатка чара көрүп, кандидатты четтетүү же болбосо партиянын ичиндеги партиядагы кандидатты четтетүү, ал эле эмес партия дагы чектеп калышы мүмкүн. Ошон үчүн
бардыгы мыйзам түрүндө, мыйзамдын сыртка чыкпай мыйзам менен иш алып барууларына чакырып кетет элем. Мына ушул жайда Бишкек Ош шаардык кеңештери, Токмок шаардык кеңешинде өткөн шайлоолордун жыйынтыгы жокко чыгарылып кетпедиби? Эгер парламенттик шайлоодо дагы ошондой көрүнүш кайталана турган болсо, жогорку кеңештин дагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга мүмкүн болобу? Эгер ушу добуш сатып алуу, админ ресурс мындай массалык түрдө орун ала турган болсо. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруунун бир канча факторлору бар. Эгерде ошол факторлор болсо жокко чыгарылышы мүмкүн, бирок андайга жол берилбейт деп ойлойм. Кайсы негизги факторлорун санап кетесиз? Негизги факторлор болуп жанагы жалпы республикалык масштабта эсептегенде эч бир партия жана 5% косогодон өтпөй калса, ошондо негизги себептер болушу мүмкүн. Жокко шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганы. Дагы бир канча факторлор бар, менде азыр. Добуш сатып алуу менен админ ресурс дагы киреби ошолордун ичине? Алар мисалы былтыркы шайлоону эске алсак, мисалы ошол шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын деген талап менен чыгышпадыбы элдин көбүчү ушул добуш сатып алуунун айынан? Ал жанагы факторлор аныкталгандан кийин жокко чыгышы мүмкүн, массовый түрүндө болсо. Ошо быйылкы мына шайлоонун өзгөчөлүгү тууралуу сурайын деп атам да. Мына 54 талапкер партия менен калгандары мына бир мандаттуу округтан шайланганда, борбордук шайлоо комиссиясы үчүн бул мындай кандай жагдайда өтүп жатат быйылкы шайлоо жараяны? Бул жаңы аралаш тутумдун өзгөчөлүктөрү эмнеде болуп атат? Жалпы эле элибизге мындай татаал болуп аткандай эле борбордук шайлоо комиссиясына да бир канча татаалдыктарды алып келет. Себеби дегенде бул эсептөөдө бир аз кыйынчылыктар болот. Себеби дегенде бир жанагы башынан атай кетсем, жана добуш берүүдө 2 бюллетень берилет. Биринчиси жанагы бир мандаттуу округтан канча кандидат катышып атса, ошончо кандидатка фамилиясы жазылып, аты жөнү, анан жанындагы квадратка белги коюп, жанагы добушун бере берет. Ал жерде анчалык кыйынчылык жок. Экинчи бюллетенде биринчи бөлүгүндө канча, мисалы үчүн азыркы эмен алсак, 21 партиянын тизмеси жазылат, партияга добуш берилет. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо бош квадраттар болот дагы. Ошол бош квадратта ким кайсыл жанагы талапкер канчанчы орунда болсо, ошол талапкерди таап туруп добуш бериш керек. Бул бир аз жанагы шайлоочуларга дагы кыйынчылык жаратат деген сөздөр, коркунучтар бар. Аны бирок үгүт иштерин туура жүргүзүп, анан борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан дагы ар түрдүү мындай алдын алып жанагы тааныштыруу иштери жүргүзүлөт. Ал деген роликтер, дагы башка берүүлөр, ошону менен шайлоочуларыбызды биз маалымат менен камсыз кылабыз деген ойдобуз. Анан жанагы кыйынчылыкка келсек, ошол эсептөөдө биринчи жанагы бир мандаттуу округдарды эсептелинет, андан кийин партияларды эсептеп бюллетендер бөлүнөт. Андан кийин ошол партиядан ар бир партиянын ар бир кандидатына бөлүп чыгышыбыз керек добушту. Ошол бир аз убакыт алып, бир аз кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Бирок автоматтык жана эсептөө урналары аны автоматтык түрдө эсептейт баарын. Бирок андан кийин дагы биз силер билгендей кол менен эсептеп чыгышыбыз керек. Ошол кол менен эсептөө бир аз убакытты алып, бир аз кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Демек, түшүндүрүү иштерин күчөтүш керек экен да бул жаңы система боюнча. Акыркы суроолордун бири, Акбал айым, борбордук шайлоо комиссиясынын ресурстары азыр ошол аралаш тутум менен өткөрүп атканда кайрадан эле техникалык мүмкүнчүлүктөр, электрондук жабдыктар жетиштүүбү, аларды иштете билүү, кадрларды окутуу иштери, негизи эле даярдык иштери кандай болуп атат? Бизде жанагы ар бир борбордук шайлоо комиссиясы ар бир тармак боюнча бөлүнүп, биз ошо мүчөлөрү
жетектеп ошолар бөлүнгөн биздин жумушчу топторду жетектеп бөлүп алганбыз. Азыр ошол добуш берүү жанагы аппараттарын иштетүү боюнча, аларды камсыздоо боюнча, даярдоо боюнча дагы өздөрүнчө жумушчу топ бар. Алар дагы өздөрүнүн жумушун алып барып атышат. Чет элдик биздин жанагы партнерлор менен чогуу иштерди алып барып, азыр аппараттарды даярдап жатышат. Аппараттар шайлоо күнүнө чейин толук даяр болот. Жетиштүү баары толук даяр болот. Байкоочулар боюнча кошумчалай кетесизби? Эл аралык байкоочулар каяктан катталып атат? Кимдер көзөмөл кылат ушу биздин парламенттик шайлоого, кимдер байкоо салат? Байкоочуларды, эл аралык байкоочуларды Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чакырылат, парламент тарабынан чакырылат, президент тарабынан чакырылат. Алардын бардыгы Тышкы иштер министрлиги аркылуу чакырылышат. Чакырууларды баары беришкен. Менин оюмча жогорку кеңеш жана президент тарабынан дагы чакыруулар болду деп ойлойм. Алар шайлоо күнүнө менин билишимче 10 күндүк калган мөөнөткө чейин аккредитациядан өтүп, алар өздөрүнүн ага чейин билдирүүлөрүн беришет. Ошол убакка чейин аккредитациядан өтүп, анан келип байкоо жүргүзүшөт. Мурдагы шайлоолордо дагы алар келип жүрүшкөн. Менин оюмча бул шайлоодо дагы бир топ чет элдик байкоочулар келип байкоо жүргүзүшөт. Сизге рахмат. Анда Акбал айым, биздин убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мен эске сала кетсем, биз бүгүнкү Кеш эмес программасынын кезектеги чыгарылышында алдыдагы парламенттик шайлоолор, ага даярдыктар жана аны таза ачык айкын өткөрүү боюнча сүйлөштүк. Ал эми мен эске салсам, бизде бүгүн конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жумалиева Акбалы Калыевна болду. Мен сиздер менен кийинки программага чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.